Таштандылардын көпчүлүк түрлөрү адамдардын өмүрүнө караганда узак жашашат. Эң жаманы көпчүлүк таштандылар эбегейсиз зор аймакты гана ээлеп калбастан айлана чөйрөнү булгап жатат. Анын айрым түрлөрү оорду толгус зыян келтириши мүмкүн. Андыктан Каракул шаарында да таштандыларды бөлүп таштоо мезгили келди. Бул боюнча атайын долбоор жазылып, учурда түшүндүрүү иштери жүрүүдө. В рамках вообще этого мероприятия у нас были проведены круглый стол, были подготовлены видеоролики для того, чтобы поднять вот именно осознанность местного населения, насколько это важно раздельно собирать мусор, и что рано или поздно мы должны к этому прийти. И также хотелось бы отметить то, что были разработаны также постеры. Но мы, конечно, понимаем то, что для взрослого поколения, возможно, это будет немного тяжеловато, так как мы привыкли это все в одну кучу. Ну и, конечно же, мы планируем также провести работу вот с молодым поколением, в частности, со школьниками, со студентами, для того, чтобы как можно больше рассказать им о том, насколько это важно перерабатывать и раздельно собирать мусор. Ну и все мы, наверное, знаем, что практически 80% твердобытовых отходов можно переработать. Каракул шаарында таштандыларды бөлүп, ирээттеп таштоо айрым үй-бүлөлөрдө бар экендигине күбө болдук. Ал сүрөтчү Советбек Качкынбаевдин үй-бүлөсү. Алар үйүнөн чыккан күнүмдүк таштандыларды 9га бөлүп ыргытышат. Үйүнө атайын таштандыларды ирээттеп төгүүчү кичи челекчелерди да орнотуп койгон. Бөтөлкө, шише, пластик, баклажка деп коюп анан капкагын өзүнчө чогултабыз. Темир, кагаз макулатура, ал да картон кагазда бөлүнөт. Анан ит мышык жеген тамакты өзүнчө, мал жеген өзүнчө, батарейкалар өзүнчө, анан жалпы калган тазалык алып кетет. Акыркы ушу 9га бөлөбүз да. Ар бир жарандын өзүнүн милдети болуш керек да негизичи. Табигат менен гармонияда жашоо. Биз Кудай топурактан алган деп дин деле үйрөтөт да. Топурактан алды, топуракка барыш керек депчи. Пластмасса табигатка 1000 жыл өтсө да сиңбейт турабы? Жата берет клёнка. Ошого табигаттан алган нерсе кайра табигатка бара турган кылып гармонияда менен жашашыбыз керек да. Таштандыларды бөлүп таштоо аны кайра иштеткенге да маанилүү этап болуп саналат. Каракул шаарында таштандылардын 5 түрүн кабыл алган изумруд ишканасы бар. Бул ишкана кагаз, айнек, желим бөтөлкө, целлофан өңдүү таштандыларды ар кандай наркта кабыл алат. Бул жайдан күнүнө 1,5 тоннага чейин кагаз пресстелип, Бишкек шаарына жөнөтүлөт. Анан бул ишти баштап калганыбыздын себеби экологияга пайдалуу. Бул жерден 5 наименованиядагы сырьёлорду алабыз. Алар болсо коробка, бутылка, целлофан, баклажка жана пластмасс идиштер. Пластмасс идиштердин бутылкаларды болсо бөлүп, сорттоп 5ке бөлүп сорттоп анан өткөзөбүз. Целлофандарды, коробкаларды, баклажкаларды болсо пресстеп анан биздин бул Бишкекте заводдорго, цехтерге өткөзөбүз. Учурда желим бөтөлкөлөргө атайын урналар коюлууда, бирок айрым шаар тургундары бөтөлкөлөрдү бөлүп таштоого аң сезимдери жетпей жатат. Бөтөлкөнүн формасында жасалган темир жашикчелер Ак Суу районуна да орнотулууда. Ошо бөтөлкөнүн формасында кутуча даярдадык. Анан шаардын ичинде 9 жерге койдук, Ак Сууда 3 жерге койдук. Ошого азыр элдерди көндүрүп атабыз. Эми ошол эң башында бул пластиканы гана чогулталы деп ойлогонбуз, бирок пластика менен болбойт экен. Эми азыр бөтөлкө дагы, кагаз дагы баарын ошо чогултуп атабыз. Бирок ошо эл менен жолукканда биз дайыма айтып атабыз, өз-өзүнчө болсо депчи. Себеби деген бул биз ойлойбуз мусор деп, көрсө бул мусор эмес экен. Кайра иштеле турган бул продукт болуп атат да. Ошон үчүн кайра өзүнчө бөлүп чогултуп, анан бир кандайдыр элге дагы бир жолу ошол мусор эмес, биз ошону айталы деп атабыз да, кайра элге жарай турган бир материал чыгарылса деп. Каракул шаары жашыл шаар, бирок таштандылардын иретсиздиги башка орунда. Айрым аймактарда таштандылардын көптүгүнөн шамал болгондо асманга көтөрүлүп, көп кабаттуу үйлөрдүн тегерегине чейин башаламандык айланат. Ал эми таштандыдан бөлүнгөн зыянсыз заттарды адамдардын көпчүлүгү түшүнбөй жатышат дешет адистер. Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Ысыкөл маалымат кызматы үчүн Каракул шаарынан.